Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Фармацевтика илиминин кандидаты, Сенна Мед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлообек Уркунбаев. Баягы эле рубрика суроолорго жооп. Бизге көптөгөн суроолордун ичинен бизге түшкөн суроолорго жооп катары төмөнкү суроо. Бизге келип түшүп атат: жашагым келбей калды, эмне кылсам болот? Мына бул суроого жооп бериш үчүн баягы эле таблица. Биз айтып аткан баягы психосоматикадагы мындай оорулар белгилүү оору, бирок дарылай албай атабыз. Жана белгисиз оорулардан вегетососудистая дистония деп туруп, эмне калтырайт, титрейт, давлениеси көтөрүлүп кетет, алсыз болуп кетет. Мына паническая атака дегенде бар. Мунун ичинен өзүнүн алсыздыгы, самооценка, мен эчтеке кыла албайм, эчтеке колуман келбейт, жана суицидальный. Бул өзүн өлтүргөнгө чейин даяр болгон абал. Вегетососудистая дистонияга кирет. Мындайча айтканда психикалык ооруларга. Урматтуу мусулман бир туугандар, мындай дарт менен келгендер, мындай бүгүнкү учурда мынау коронавирус менен дагы стресс мынакей себеби каяктан келип атат? Стресс, депрессиянын кесепетинен мындай ооругандар өтө көп. Анын себептерин биз түшүндүрүп да келе атабыз. Тукум кабат, мындай көбүнчө мындай эмоция, чоочуп калды, коркуп калды, тарынчы бар экен, көрө албастык. Мына ушун сыяктуу жаман терс эмоциялар дагы таасир берер экенин далилденди. Мындан кантип биз кутулабыз? Кутула турган амалдар көп. Биз ушул жерде бизге келген, бирге берген суроолорго жооп берип, жардам берген акыбалдар, учурлар өтө көп. Эң биринчи, бул акыбалдан чыгыш үчүн адам өзүн өзгөртүш керек. Жаман ойлорду таштап, жаман эмоцияларды ташташ керек дагы. Бүгүнкү күнү жакшы эмоцияларга, жашоодун кызыкчылыгына өтүп, көбүнчө өзүнүн тегерегиндеги адамдар дагы буга жардам бериш керек. Андан тышкары бул абалдан чыкпай аткан учурларда биз түрткү берип жардам бериш учурлар бар. Эң негизги дем салып, Куран окуп, жана биздин сүннөттөн келген дарылардан берип, бул абалдан чыгып кеткендер жок эмес, өтө көп. Өзгөчө кимдин оюна жашагым келбейт деп бир өлүм келип калса, биздин учурларда, башка психология учурларда ал өлүмгө сөзсүз түртөт. Бир жолу түртөт, токтоп калды деп эле экинчи жолу дагы түрткөндөр канча? Мына ушул абалдан чыгыш үчүн эң негизги жанагы психологияга, психиканы өчүрө турган синтетика дарылар эмес, аптекадагы химия дарылар эмес, жанагы психотропный, жана нейролептик транквилизаторлор эмес. Эң негизги адам менен адам иштеш керек, жана биз бул учурда көбүрөөк дем салыш керек. Жанагындай абалдан чыгыш үчүн башына, желкесине, башка жерине хижама койдуруп, мына ушул абалдан чыгып кеткендер жок эмес. Силер дагы ошондой сүннөттөн келген, Курандан келген, Аллах Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен ушундай себептерге кайрылсаңар жакшы болуп кетет деп мен ишендирип кетем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.